Барс Медиа тартуулайт. Мен 2011 жылга чыккам, ал кезде жаңы Москвадан келип, кырдаал таптакыр башкача болчу. Азыркы күнү кырдаал мен жакшы болуп кетти деп айта албайм, анткени саясий катачылыктардын айынан коом мындан да көп, өтө көп көйгөйгө батып баратат. Элдин да маанайы өтө оор. Анан саясий тирешүүлөрдүн шарты да эки башка. Биз ошого байланыштуу баягы атайын саясий бирикме түзгөнбүз. Бир эле партия эмес, ар кандай социалдык тармактагы үмүт кыймыл деп, ушу мыйзамдуулукту сактоо, коомдук кызыкчылыкты түптөп кетүү. Ошол кыймылдын чечимине жараша мен чечим кабыл алам. Азыркы күнү ал маселе көтөрүлө элек, жакын күндөрү биз аны карайбыз. Менин жакшы суроо, коомчулукка да кенен мындай түшүндүрүүмө берип кетейин. Ошо митингге тынчтык митинги болчу, бул көтөрүш чыгаруу деген эле максат болгон эмес. Ал жерде ар кандай саясий партиялар эмне себептен келди? Ошо адилеттүүлүктү камсыз кылуу, таза шайлоо өткөзүү. Өзүңөр көрдүңөр кандай мыйзам бузууларга барышты. Мыйзамда сатып алуу, элге үстөмдүк көрсөтүү, алдап соола деген жок болчу. Бирок эмнегедир ушу бийлик институттарынын баягы өзүнүн аброю кеткендиктен каражат менен муктаж болгон элди алдоо ыкмалар менен ачык айкын ушунчалык бир элдин кадыр баркын бир тебелөө мындай одоно жол менен шайлоо өткөнүн көрдүк. Анан мен өзүм баягы коомдук ишмер катары, чынында мен өзүм өмүрүмдө саясатчы болоюн деп келген эмесмин. Өзүм сыртта жүрүп, ушу кыйналган балдардын, кыйналган көп элдин муктаждыгын көрүп, ушу адилеттүүлүк, коомдук маселе чечилүү багытында гана мен саясатка аттанууга мажбур болгом. Анан ошол туура эмес келаткан багытты көрүп, көп интеллигенция шайлоого катышуудан да баш тартышты. Анан өзүм демилге көтөрүп, ушу маселе боюнча таза шайлоо өткөзүү демилгесин көтөрдүм. Ал милдетти өзүм алдым биринчи, анткени бул эртеңки күнү укук коргоо органдарынан, бийлик тарабынан бул мамлекет тополоңго салуу, көтөрүлүш чыгаруу деп баа берип коюшу мүмкүн. Анан бизге кошулуп аткан жанагы 4-5 партия, ошонун ичинде Чоң Казак, Иман Нур болду. Мен өзүм ушу демилгени астыга алып, жоопкерчиликти өзүм алып, Борбордук шайлоо комиссиясынын астында чексиз митинг башталат. Тынчтык митингинин милдетин мындай мыйзам чегинде, коом четинде аткаруусун президенттен талап кылдым. Бирок ага эч кандай реакция болгон жок. Ошол биз айткан демилгенин негизинде резолюцияга кабыл алдык. Акырында 6-чы партия келип кошулду. Анан саат 12 күнү 5-inde ошол тынчтык митингисин мен өзүм баштап жол ачып бердим. Анда деле үмүт болду. Ошо эл тарапка президент туура чечим чыгарат. Биз ошо тынчтык митинг менен тарап кетебиз, таза шайлоо жолуна өтөбүз деп. Тагдырга жараша жанагындай кабылыштар болуп кетти. Албетте биз биринчи максатыбызга жеттик. Ошол талапты аткарбаган бийлик жетекчиси өзү отставкага кетти. Бирок максатыбыз бийлик институттарын алмаштыруу эмес болчу. Ошол эле демилгени улантып, биз эртеңки күнү таза шайлоо камсыз кылып берип, таза шайлоо жолу менен гана ошо эл атынан шайланып келген адамдар өзүнүн мындай коомдук укугу менен жанагындай мамлекет иштерин жүргүзүү эрежесин киргизгенбиз. Анан тагдырга жараша мурда 2005-те, 2010-до ушундай тополоңдорго аралашып калган эски саясат амалдуу адамдар тополоңду колдонуп бийлик бутактарын ээлеп алуу тажрыйбалары күчтүү экен. Бул биринчи маселе. Экинчиси, ошол чогуу митингди уюштурган партиялардагы кээ бирөө жыныгы жүзүн көрсөтүштү. Ошо партиялар эмес, эми кээ бир жетекчилери баягы кызмат баягы элдик деп кыйкырып аткандар жалпы коомдук маселе негизинде таза шайлоо багытында эмес, ошол кеңешип маселени чечүү жолунда эмес, ар ким баягы өзүнүн кызыкчылыгы негизинде келишимдерге өтө баштады. Анан ошонун баарын байкап, алардын жанагы жаңыдан ошо бийлик талашуу багытына аттанып аткан бир туугандардын мамлекетти түптөп кетүү программасын көрбөгөндөн кийин, адилеттүүлүк системасын бекитүү, ушу мыйзам таласын коргоо багытын көрбөй эле баягы кыргызчылык кылып, өзлөрүнүн баягы үстөмдүк жолу менен өзүнүн жанагы саясий максатына жетип аткандарын көрүп, эл да эртеңки күнү буга баа берет. Мен өзүм эл тарапка, өзгөчө ошо үмүттөнүп аткан жаштар тарапка четтей бердим. Биринчи максат ошол одоно бузууларга, мыйзам бузууларга барган партиялар четтеди. Бул өтө чоң тарыхый бир кыймыл. Бирок кайрадан ошол жолду түптөп кетүү, улантып кетүү иш аракеттери жүрүп атат. Бул жактан азыркы убактылуу өкмөт бийлигине келген адамдарга да тарых баа берет. Чындап кеткенде ошо 6-чы чакырыштын депутаттары да ошончо нараачылыкты көрүп туруп, азыркы кылып аткан иштерге барбаш керек. Мына ушул туура эмес багытта кетип атканын көрүп, таза шайлоону ошо жаштардын, ошо миңдеген жаштардын талабын аткарбай атканын көрүп,
жана өзүңөр байкагандай ошол адилеттүүлүктү коргоо багытына аттанган үмүт кыймылы бирикмесин түптүк, саясий бирмеге. Эч ким унчукпайт, бардыгы эле баягы кербен жүрө берсин, итирө берсин деген багытка түшүп алганын көрүп, мен өзүм баягы митинг баштаган сыяктуу ошо адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту коргоо багытында жанагы саясий топту түздүк. Бүгүнкү күнү ал үмүт кыймылынын оргкомитети түзүлдү, иш уюштуруу командасы түзүлдү. Бүгүнкү брифингде кандай юридикалык жактан баа берүү, ошону анализдеп, бизди мындай мамлекеттүүлүктү сактап кетүү, мыйзамдуулукту коргоп кетүү багытында өзүбүздүн резолюцияны бийлик өкүлдөрүнө бүгүн жарыяладык. Өтө жакшы маселе көтөрдүңөр. Биздин баш мыйзам бар. Баш мыйзамда адамдын укугу, эркиндиги ачык жазылган. Адам 18ге чыкканы, жаранды калганы добуш берүүгө укугу бар деп. Эми ошол адамдын баш мыйзамда жазылган укугуна биометрика деп чектеп, андышсыз келгенсип жана форма 2, анан дагы бир каржылык бөгөттөрдү коюп аткан, бул өтө эле бир адамдын эртеңки укугун чектөө маселеси болот. Кээ бир партиялар көтөрүп атат, жана күрөөлөрдү азайтуу пайызын. Бул барак эле саясаттагы бийлик өкүлдөрүндө отурган адамдардын өзүн коргоп калуу, өзүнүн үстөмдүгүн сактап калуу амалдары. Ошон үчүн биздин азыркы сунушубуз ошо баш мыйзам негизиндеги жарандык биздин укугубузду тебелебегин деп турган. Ар бир жаранга каякта болбосун өзүнүн ошо паспортун көтөрүп жүргөн, жарандан көтөрүп жүргөн адамдар өзүнүн укугун каалагандай колдонууга биз жол ачышыбыз керек. Андыктан таза шайлоо баш мыйзам чегинде өтүш керек, жаранды укугун бекитиш керек. Анан экинчиси жана биометрика мыйзамдарын ар кандай бөгөттөрдү жокко чыгарыш керек. Адам баласы кетирген катадан чыйынтык чыгарыш керек да. Бул катаны Аскар Акаевич кетирди, Курманбек Салиевич кетирди. Азыркы Сооронбай Шариповичтин да чоң каталыгы болду. Чындап келгенде ошо митингге чогулган адамдардыкы бул бийликти тополоңго алып келе эмес болчу да. Өзүнүн талабын койду. Эгерде ошо элдин талабына ооп кеткенде бүгүнкү күнү Сооронбай Шарипович балким элдин баатыры болуп калмак. Ошо эл тарапка ообогон саясат эч качан өзүнүн келечегин түптөй албайт. Анткени элдин ишеними бул бийлик. Үй бүлөдө да ошондой. Келишкен жубайдардын ортосундагы келишим бул үйдүн бактысы деп коет. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү өзүбүздөн мыйзам бузуу болбосун. Жанагы тынчтык митингге чыккандай ошонун туура жолун азыркы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө айттык. Эгерде бул нараачылыкка көңүл бурбай, текеберчилик өтө берсе, эл өмүрүн сүрө берет. Биз уюм катары түптөлүп кете беребиз. Чындыктын өзүнүн багыты көрүнүп турат. Бирок мунун таасири тең экономикага келип тиет, социалдык маселеге келип тиет. Мындай мыйзам бузуу мамлекеттин эч качан өнүгүп кетүү жолу ачылбайт. Анан ошол маселенин баары чогулуп отуруп, эртеси баягы топ жарылгандай жанагы жарандык акцияларга өтүп кетсек, тарыхасында да чоң күнөөкөр болуп калат. Биз ошол жалаң эле ошо тиреши менен жүргүзбөй, акылмандуулук менен ошого мажбурлук аракет кылып атабыз. Бирок көңүл бурбай калса, өзлөрүнө гана жаман. Чынын айтайын, эми ар бир катмар эле саясий бүгүнкү кырдаалды түшүнө бербейт, бирок бул билимдүү жаштар жакасын кармап атышат. Кээ бири ушу каза колго чейин барышты. Азыр мына ошол эле укук коргоо органдарынын офицерлери да жарадар болду, 600га жакын, 1000ге жакын адамдар, жаштар көзүн, денесинен жапкы чегип больницада жатат. Мына ошолор бүгүнкү күнү ошо аткарылбай калбай, баягы эле ушул кырдаалды алып келген депутаттардын бүгүн кайра шайланып келиши, саясий кырдаалды түптөөсү мына жаштар арасында өтө көп нараачылыкты алып келди. Бул жагынан моралдык жагынан да булар өтө туура эмес иш кылып атат. Эртеңки күнү мына ушул нараачылык кыргыз элине өтө чоң саясий тирешүүлөр жаратат. Кабылган мыйзамдар, чын айтайын, бул эсил адамдык көз менен карасак да бул Кудай астына да жакпаган иштер. Булардын бүгүнкү күнү менен юристтер менен да кеңештик. Мөөнөтү бүттү. Мөөнөтү десе кээ бирөө шайлоо күнү дейт экен, бирок булардын ант берген күнүнөн баштап, чын айтайын, мындай юридикалык ар кандай мындай тирешүүлөр жүрүп атат. Булардын чын айтайын бул укугутлары жок. Мейли юридикалык укугу болгондо да референдум кылганда эмне себептен болуп атат? Анткени баягы мыйзам капканына түшүп калышып, азыркы бийлик өкүлдөрү шайлоого катыша албаш керек. Анан ошондон чыгуу үчүн эгер референдум жолу болуп кетсе деп, анан бул кеңешти ким берип атат? Дайыма элди алып келгенлер алтын чакырыштын ичиндеги депутаттар берип атат. Бул депутаттардын кеп эле депутаттык мандатын сактап калуу эмес, өзүнүн саясий баягы мүмкүнчүлүгүн сактап калуу. Булардын ар жагындагы көмүскө экономикалык, материалдык кызыкчылыктары бар. Эгерде өзлөрү бийлик бутактан ажырап калса, адилеттүү бийлик келип калса, буларда көп сот иштери башталып кетиши мүмкүн. Булар ошондуктан азыркы түптөлгөн бийликти колдон келишинче курчап, ошол бийликтерге жагымдуулук иштерди жүргүзүп, кошоматчылык иштери менен мына Кыргызстандын баягы 30 жылдан бери келаткан мындай одоно саясий иштери башталды.
тагдырга жараша коомдун аң сезим көтөрүү иштерин өтө жүргүзүш керек. Биз мурда мамлекет түптө тажрыйбасы жок болгондуктан негизи бул элибиздин табигатын алып келсек, өзүбүз ак көңүл, ишенчек, тоо аймагында жашаган эл экенбиз, мындай соода аймагынан алысыраак болуп. Мына ошол ак көңүлдүктүн айынан биз баягы коомду тарбиялоо иштерин алдын ала эле туура эмес жүргүзүп алганбыз. Бул Аскар Акаевичтен баштап ката кеткен. Анан көпчүлүк айтат, бизде баалуулуктар жок деп. Бизде дин баалуулуктар алмашкандар бар. Батыштык, чыгыштык, мансапкорлук. Ушунчалык улуттук баалуулукту түшүндүрбөгөн, улуттук кызыкчылыкты түшүндүрбөгөн адашкан баалуулуктар коомдун аң сезимин өтө көп агымдарга буруп ийген. Мына ошол адашкандыктан бүгүнкү күнү мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо багытында эл азыркы күнү түптөлө албай турат. Мына муну үчүн биз саясий ишмерлер өтө көп аракет кылыш керек. Азыркы билим алып аткан жаштарга саясий тажрыйба бериш керек. Мына ошондо гана коом өзгөрөт деп өзүмдүн бир үмүтүм бар. Биринчи алгач элге билим тажрыйба бериш керек. Адамдык сапаттарын өнүктүрүш керек. Биз бүгүнкү күнү бул ушу оокаттык, материалдык жакка өтүп алып, айбандык сезим негизиндеги күрөш талаш бизди мындай маданияттан өтө чиктетип ийди. Мына Европа мамлекеттери, көп мамлекеттерде эле мисалы үчүн мамлекет кызматкерлеринин жетекчилери турат. Бирок ушунчалык эле аша чегип кетүү, материалдык кызыкчылыкка баруу, ошонун кесепетинен мыйзам бузууга баруу деген жок. Анткени булар кичинекейинен баштап коомдун мындай башка эрежедеги тарбиясын алышкан. Ошон үчүн кыргыз элине кээ эле ушул жанагындай той ашты берүү же болбосо бир үстөмдүк кылса да өзүнүн бир кызыкчылыгын көздөө деген багыттан алыстай турган жакшы бир билим берүү, тажрыйба берүү, маданиятты көтөрүү, адамдык мамилени көтөрүү биз кандайдыр бир саясий уюштуруу иштерин көбүрөөк ушул жогорку деңгээлдеги адамдар азыр коомго келиши керек. Үлгү катары. Бул мамлекет деле үй бүлө сыяктуу түптөлөт да. Ошол жашап аткан 6 миллион эл Алла Таала ар кандай кылып жаратып аткан ар бир элдин муктаждыгын биле билиш керек. Орусча айтканда ты думай как свое окружение дегендейчи. Окружение баягы өзүңдү бийликке түптөп аткан жан жөкөлөр эмес. Ошо өзүң көрүп аткан элдин муктаждыгы. Анын муктаждыгы бул бир эле күндө келип калган жок. Ошол муктаждыктын маселеси себеби эмнеден чыкты? Ошонун себебин элге түшүндүрүү багытынан башташ керек. Ал маселенин себебин аныктагандан кийин ошол маселенин чечүү жолдорун түшүндүрүш керек. Ошол чечүү жолун аткара турган кесипкерлерди даярдоо маселесин көтөрүш керек. Ага ошол элден колдоо керек. Эл качан колдойт? Ошол маселенин чечүү багытын, мөөнөтүн анык түшүнгөндө, эртеңки күнү ошол маселенин чечүү багытындагы өнүктүрүү иштеринин жыйынтыгын көрүүгө ынанганда, мына биринчи ошо түшүндүрүү иштери менен элди алдабай таза шайлоо жүргүзүп, ошо элдин мындай купулуна толо турган туруктуулукту тап келүү, адилеттүү сот эрежесин киргизүү, анан адилеттүү сот эрежеси келсе жанагы экономикалык багытка бизде эл аралык саясаттын мүчөсүбүз да. Ушундай туруктуу түптөлгөн мамлекетке эртеңки күнү экономикалык багыт ача турган бир жакшы бир саясий кырдаалды гана киргизени баштайт элем. Өзгөчө албетте эми жаш келсе ишке дейт, жаш балдар өтө жөндөмдүү, аларда демилге күчтүү, ден соолук күчтүү. Мына өнүккөн мындай арстан мамлекеттер деп коет, мындай эми аткан жолборс мамлекеттер, азиат мамлекеттер. Булар дүйнөдө бул практикалык негизделип калган. Дүйнө басып өткөн көп тажрыйбалуу багыттарды ошо жаштарды тезирээк окутуп, адамдан амал кашып кутулбайт экен. Кыргыздар өзү жөндөмдүү калк. Ошол жаштарга жанагы мамлекет институттарын түптөө жолун ачып бериш керек тезирээк. Көбү иллюстрация дегенди туура эмес түшүнөт. Иллюстрация жалаң эле жаштар эмес, бул саясий кылмышкерлерге бөгөт коюу деген түшүндүрөт да. Тагдырга жараша өзүңөр билип атасыңар, баягы парламентте кылып отурат, баягы системадагы саясий ишмерлер отурат. Ошон үчүн иллюстрациянын болмокчусунун жыты да жок. Биз бир мандаттуу мамлекетте болуп жашап келгенбиз. 2010-до, 2015-те ал элдин баасы айткандай баягы бат эле унутуп калышат. Мына ошо бир мандаттыктын кесебинен биз кыйкырышып тирешип отуруп, 2010 жылы революция болуп, 2005 топорош болуп отуруп, анан кеңешип кескен барымга коройтуп деп биз жанагы парламенттик кеңешип чечүү уюмдук эрежесине өткөнбүз. Маселе эмнеден пайда болуп калды? Тагдырга жараша мына азыркы кырдаалда болуп, баягы саясий амалдуу адамдар элге демилге берген менен өзлөрүнүн эски кызыкчылыгын орнотуп алды эле. Партия деген ушундай болот деп эле, чыныгы партия түптөбөй, чыныгы коомдук кызыкчылыкты коргобой эле баягы коммерциялык кызыкчылык негизиндеги популисттик убадалар менен 10 жылдын ичинде жана туура эмес парламент түптөлүп калды.
Анан чала молдо дин бузат дегенде элдин баары мурдагы доордо өзгөчө чоңоюп келаткан 15 жаштагы адамдар азыр 25-30га чыгып калды. Алар ал мурдагы одна мандаттык эрежени көргөн эмес, даже керек болсо мурдагы депутаттардын тарыхын унутуп калышкан. Анан ошолордун алданганына жараша бүгүнкү күнү парламент жаман экен, анан одна мандаттын келсе оңолобуз деген эле сөздү мурдагы эле саясатка аралашып жүргөн адамдар жана популисттик жол менен алдап атышат. Мен өзүм жеке оюм, кыргыз эли бул өзү өтө эркиндикти сүйгөн эл, биз уруу болуп, чаткал, тиги Сузак же болбосо тиги Алайдан келсе да, ошолордун аттуу баштары менен сүйлөшүп отуруп, бул парламенттик жолдун негизинде келишимдин ортосунда биз түптөлүп келген калкпыз тарых боюнча. Биз эң баалуубуз кыргыз элинин көчмөн калкынын баалугу бул эркиндик болгон. А эркиндик качан гана ошо келишим ошо парламенттик системасында. Анан бул парламенттик жолу биздин эле тарыхый жол эмес, бүт дүйнөдө бул далилденди. Өнүккөн мамлекеттердин бардыгы ошо адилеттүү кеңешип чечилген мамлекет институттарынын негизинде гана өнүгүп атат. А эгерде бир адамдын үстөмдүккө келсе, адам баласы өзү бул пенде болот экен. Пендеге эч ким кепилдик бере албайт. Ал пенделикке өтүп кетпеш үчүн жанагындай парламенттик ар кайсы коомдун катмарынын кызыкчылыгын коргоо багытындагы айкалышкан бийлик институттары гана эртеңки күнү коомдук саясий адилеттүүлүктү камсыз кылат. Ошон үчүн мен парламенттик системаны колдойт элем. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда баягы анда мандаттык мамлекет кызматкердин үлгүсүн көрбөй партия деле түптөлгөн жок. Мен келгенде кадимкидей таң калдым. Партия деп коюшуп эле баягы акча таратууну көрүп атам. Бир партиядан экинчи партияга секирип атат. Партиянын түптөлгөн программасын эч ким изилдеген эмес. Ошондой программасы же болбосо бир тарыхы жок нерселерге шайлоо убагында улсат берип коюшат, баягы элди адаштырып. Ошон үчүн биринчи партия деген эмне? Бул партия аң сезим мектеби. Бул саясатчылар бул коомго жанагындай алданып кетпей турган, элди тарбиялап турган мугалимдер экенин түшүндүрүп, биз ошо партиялар түптөлүү мыйзамдарын кабыл алышыбыз керек. Эгерде ошол мыйзамдар туура болсо, жанагындай шайлоо астында бири-бирине секирип кетүү, жанагындай акча таратуу деген болбош керек. Бул дүйнөдө чечилген. Чыныгы партия системасы түптөлгөн мамлекеттерде. Ал жерде эч качан каражат таратылбайт. Эч качан адамдын укугун, популисттик маселелер көтөрүлбөйт. Мына ошол мыйзам бузууларга барган партиялар шайлоого да катыша албайт. Желаң эле партия эмес. Мисалы үчүн Сингапурдун жанында Малайзия мамлекети бар. Сингапур өзү Малайзиядан бөлүнүп чыккан өзүнчө өлкө. Ошол жерде премьер-министр айласыздан даже дин маселесине чейин кеңешкен. Мусулман болуп төрөлгөн адам мусулман бойдон калсын деп, ар кайсы динге чуркабасын деп, мына ушу элди тарбиялап кетиш үчүн мына өнүктүргөн мындай даанышман адамдар айласыздан жанагы атасы тарбиялагандай ушундай адилеттүү эрежелерди киргизишкен. Ошондуктан биз биринчи чыныгы партия дегенде мыйзам чегинде коюшубуз керек. Жанагындай саясий багытта биргилүүгө чек коюш керек. Мына ар кайсы социалдык багыттагы, идеалдык багыттагы партиялар бирге кылат. Эми адам баласы бүгүн чиркөөгө, эртең мечетке чуркабаш керек да. Бул идея да. Мына ошону элге түшүндүрүп, өзгөчө жаштар аркылуу биз чыныгы жана өнүккөн мамлекеттердин мындай жакшы бизге таасир кыла турган маселесин коомдук эрежеге киргизиш керек. Анан баягы кыргыздын мүнөзү, кыргыз болбойт десек, кыргыздар азыр Чикагода жүрүшөт, Россияда жүрүшөт, Европада кадимкидей эле мыйзам бузбай эле керек болсо ошолордун жарандарын да чоң ийгиликке жетишип атат. Биздин Кыргызстанга азыр англичан менен американец тап келсең да кыргыз болуп кетет. Анткени биздин жашоо мыйзамдуу эрежелерибиз коомго мындай терс таасирин тийгизип атат.